Жакында эле коомдук жайларда түкүрүк үчүн штраф салына баштады. Насвай аткан адамдардын көбү түкүргүсү келип, штрафка илиниши мүмкүн. Негизинен насвай бул түтүнү жок табактардын түрүнө кирип, көбүнчө Орто Азия өлкөлөрүндө колдонулат. Ал эми СНГ мамлекеттеринин арасында Россия, Белоруссия жана Түркменстанда гана толугу менен тыюу салынды. Бишкек шаарынын тургундарынын насвайга болгон оюн билели. Сүйлөшкөн кызыңыз барбы? Бар. Сүйлөшкөн кызыңыз насвай колдонуп калса, реакцияңыз кандай болот? Реакция анча эмес болуп калат го дейм. Кызга насвай тамеки, арак болбойт го дейм турабыз. Эмнеге? Аял зат да отуруш керек да. Насвай тем более эркекке да жарашпайт, тем более кызга болбой калат да. Реакция болгондо неудобно. Кыздар атса жаман эле болуш керек. Конечно, если девушка матып отурса, анда жөн эле чыдап салмакмын тынч эле акырын. Сүйлөшкөн жигиңиз бар болуп, ал насвай чегип калса, реакцияңыз кандай болот? Сүйлөшпөй болчумун. Ой, вообще. Мен реакциямды даже азыр билбей атам да, жаман да, точно 100%. Нет, кыздар андай болбойт, наверное. Большинство балдар да жүрөт да. Кыздарды вообще ойлонбойм, насвай. Жок. Мен аны таштатканга аракет кылмакмын, бирок Кудай сактасын, андай колдонбойт. Насвай түтүнсүз темеки буюндарынын бир түрү болуп, салттуу түрдө Борбордук Азияда кеңири тараган. Негизги курамы щелочь жана табак. Расмий эмес булактардан жаныбарлардын таштандылары кошулат деген маалымат бар. Насвай колдонгондон кийин адамдардын көзү ачышып, баш айланып, кускусу келип чөйөсүн жоготууга алып келиши мүмкүн. Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо оюнунун каттоосу боюнча насвайды колдонгондор Кыргызстанда 10% эркектер жана 0,1% аялдар. Өзбекстанда 23% эркектер жана 0,2% аялдар. Казакстанда 3% эркектер жана 0% аялдар. Расмий эмес булактар боюнча бул сандар 3 эсе көп. Сиздин оюңузча насвайдын кандай зыяны бар? Менин оюм боюнча, мен өзүм насвай колдон койм, ошон үчүн так айта албайм. Зыяны бар экенин билем, айтып калышат балдар. Пачкалап жегенге болбойт билем, жөбө айланат сразу. Насвайдын зыяны өтө көп да. Бул мени айландырат башты. Бул өтө коркунучтуу да, бул оорукчанда кылып коет. Башын иштетпей да, сразу мээге барат да. Мындан эч кандай жакшылык жок. Ушу тышташ керек. Эч ким тартпаш керек. Насвай тарткан киши жакшы менен жамандын айырмасын билбей калат. Тартат, мээси айланып, эмнени сүйлөп атканды билет, акылы кем болот. Өзүнүн кичинекей балдарына үйрөтөт. Мисалы, айтпай эле коеюн, мен жакындарым тартат. Балам тартасым уят болот. Анан кийин аны үйрөнүп балдар тартат. Насвайдын эч кандай кереги жок. Насвайга телевизордон айтып элатпа, эмнелер гана кошулбайт экен. Баары жок, жаман нерсенин баары аки кошулат экен, дагы жаман нерсе тооктун богу кошулат деп айтып атат. Телевизор көргөн кишилер бар болсо. Зыяндан башка пайдасы жок. Андан көрөп ошого балдарына йогурт, мороженое, синикес алып келип берип койбойбу? Мына ошо мен иш кылса көргөн кишилерге эл журтка айтат элем, тыйсын, тартпасын, тамеки деле жаман. Көчөнү да булгайт да. Тамеки. Түкүрөт жана түкүргөндөр ошолор боюнча ошолор түкүрөт. Алар көтөлүк алып жүрбөйт да, ошолор түкүрөт. Башка эч ким түкүрбөйт. Түкүрүк жана туура эле. Ошо штраф менен колдойм. Анткени жердин баарын булгап атат. Ошо түкүрүгү менен бала чаканын баарын булгап атат. Үч жагы эле зыян болуш керек, анын пайдасы деле жок. Некоторые адреналин үчүн, типа допинг катары тартышат экен, аны деле билбейбиз. Бирок зыян да любой жерлечи. Пайдасы деле жок, мисалы. Конечно, адамдын организмине зыян насвай деген. Пайдасы деле жок ошол. Насвайда деле эч кандай пайда жок. Ушу мен жаш өсүп келаткан балдарга айтат элем, ушу насвайды чегип кереги жок да. Эң биринчиден лица кожа аябай портится, темнеет. Экинчиден тиштин жосуналарын баардыгын, жосунаны ылдый түшүрүп, тишти узартып таштайт. Тишке зыян. Үчүнчүдөн өпкөгө зыян, адамдын организмине зыян. Ушу балдарга, келечек балдарга айтат элем, насвай чекпей эле койгула. Тамекини деле чекпей эле койгула деп айтат элем. Насвай биринчиден ден соолукка аябай зыян деп эсептейм. Анткени бул биринчиден адамдын ич оозунда тиштердин бузулушуна алып келет. Шилекей менен ички органдарга кирип, ошондой да адамдын мээсинин иштешине дагы аябай тескери таасир бар деп ойлойм да. Насвайга мен эң жаман көз караштамын. Бул деген баягы бир эле наркотиктин бир түрү да мындай карагандачы.
көчөдө кетип барасаң жапжаш балдар ушу тартып эметип алып түкүрүнүп атышат. Маданиятуулукка деле жатпайт го бул. Илгери деген биз бала кезде менин балдарым деле аны наспай деген жок эле да ал кезде. Азыр эми жаштардын көбү эле билбейм кандай болуп баратат, же жашоого жараша болуп атасыңарбы, же заманыңарга жараша болуп атасыңарбы. Мен ойлойм, муну четке эле кагыш керек, тартпаш керек, жоготуш керек түп тамыры менен. Силерге жашынакай здоровый образ жизнь керек да, мала жош өсө турган биздин келечегибизсиңер силер. Насыбай аябай зыяндуу деп ойлойм. Жаштар ошону колдонбош керек деп ойлойм. Ден соолукка аябай зыян. Эми, не знаю, мени иштетпей коет деп айтышат го. Ну, я тоже так думаю. Мен да ошентип ойлойм. Менин оюм боюнча насыбай жаман нерсе да, ден соолукка биринчи эң жаман да нерсе. Анан мындай кандай этикет боюнча, адам боюнча да мындай да жаман көрүнүп турат да насыбай. Ден соолукка аябай эле терс зыяндары көбүрөөк десем болот. Бул аябай зыян нерсе. Мындай зависимость вызывает этет. Вообще пробовать этпеш керек го дейм. Насыбайды колдонуу никотиндик жана психикалык жактан көз карандылыкты пайда кылат. Насыбай колдонууда ооз көңдөйүнүн, тамак жана тилдин рак оорулары менен түз байланышы тастыкталган. Ошондой эле насыбай колдонуу мээнин жана моюндун рак оорусу пайда болуусун же оорчушун 4 эсе көбөйтөт. Насыбай начар шарттарда жасалгандыктан, санитардык гигиеналык эрежелери аткарылбагандан улам көптөгөн бактерияларды жана микробторду жугузуп алуу коркунучу бар. Жана ошондой эле насыбай колдонуунун натыйжасында эске тутуу сапаты төмөндөп, көңүл коюу жана айлана чөйрөнү туура кабыл алууда кыйынчылыктарды туудурат. Расмий эмес маалыматтар боюнча респонденттердин өнөктөштөрү насыбай колдонушса, көпчүлүгү каршы чыгып, тыюуга аракет кылышат. Сиздин оюңузча эмне үчүн жаштар насыбай колдонуп атат? Биринчиден бул көнүмүш адат болуп калса керек, бири-биринен көрүп тартып, андан тышкары кандайдыр бир рахат алуу үчүн бир өзүлөрүнүн деп эсептейм да. Жанагы бул наркотиктин бир түрү деп эле эсептейм да. Мен билбейм, эмнеге азыр балдарда көбүнчө насыбай менен жүрөт, түшүнбөйм да ошол адамдарды. Мен өзүм боюнча мындай здоровый образ жизни да жакшы да. Адам өзүнчө развитие кылыш керек да. Ошол да. Кызыгуусу артып кетет болуш керек, бири-биринен эле көнүп атып, көрүп атып эле. Ошол. Анан билбейм, эмне себептен колдонушат, өзүм да түшүнө албайм да. Эми тамеки чеккенден качып насыбайга өтө алышкан да көбүчө. Ошо анын зыянчылыгы бар экенин көбү билет, бирок көбү билбейт да. Жана сиздин оюңузча насыбай эмнеден жасалат? Насыбай эмнеден жасалат, мен ошону билбейм. Жана сиздин оюңузча насыбай эмнеден жасалат? Менин оюмча бул насыбай жана жаман суман нерселерден эле жасалса керек, жанагы эле наркотиктин бир түрү да бул деле. Мындай менин көз карашым. Жана дебейде өсүп аткан канапале, монополия десеңер, ошонун баарынан жасалат да, менин оюмча ошо да. Ага да бир жана бир бул балдарды бир эме кыла турган эме кошулат болуш керек. Бир какой-то бир наслаждение алат да бул балдар ошону тартканда. Деп ойлойм, мен анын составын билбейм деле балам. Насыбайды угуп жүрөм, бирок менин балдарым тартпайт. Анан ошону мен каалайм, балдар тартпай эле койсун. Ден соолугуңар чың болсун, андан көрө Кыргызстан өсүп өнүп, биздин келечегибиз болгондон сери эми ушу жакшынакай кылып Кыргызстанды гүлдөтө турган силер жаштарсыңар да. Ошол менин айта турган оюм. Теги интернеттен көрсөттү го, то что тооктун отходдорунан жасалат. Ну, это вообще ужасно, в общем. Баары айтат мындай известка бирдеке кошулат да ошо. Анан менин угушум боюнча насыбайдын жасалганы азыркы эле домашний тоокторду багып атпайбы, ошо тооктун кандай калдыктарынан көп нерселер кошулат экен го, зыян болчу нерсе. Анан ал биринчиден эле өпкөнү, адам ден соолугунун тиштерине зыяндуулугу өтө терс. Анан мен ошо насыбай чеккен адамдарга каршы элемин да. Анткени өзүнүн ден соолугун биринчиден, анан алар өздөрүнүн тукумун улаганга дагы терс таасирин тийгизет экен. Ошол көчкөнүн тооктордун таштандырын болгондон жасалган нерсе экен да. Ошондон кийин такыр насыбайды көрөйүнөн көз жок, и жана магазиндерде сатылбаганын каалайм да. Мен Мамбеталиева Гания, дарыгер нарколог, республикалык наркология борборунун эмгектенет.
наркотик деп деле койсок болот муну. Анткени азыр эң көп колдонуп атышат жаштардын арасында. Насвайдын эң биринчи составында жана акиташ, тамекинин жалбырагы кирет, тооктун богундагы аралаштырып ишет, акиташ кирет, суу ошолор түзөт. Анан составында никотин заты болуп аткан үчүн адамдарды жана көз карандылыкка алып келип атат. Насвайдан эмнеге бат жайылып кетип атканы, насвайдын арзандыгында жаштар бири-биринен көрүшүп, бирин-бири туурап көбүрөөк колдонуп кетип атат. Насвай чегүү Азия өлкөлөрүндө көбүрөөк орун алган. Кыргызстанда аябай жайылып атат азыр. Насвайды чегүү зыянсыз деп эсептешет көбүнчөсү, тамеки чегүүгө караганда, бирок насвай чегүү абдан зыяндуу болуп эсептелинет. Бул насвай чегүүдө эмне болот? Жанагы заттар, мисалы үчүн тооктун богу дейли, акиташ ошолор кошулуп атпайбы составына, ошонун баары ооз көңдөйдүн рак ооруларына алып келет. Андан ары тукумсуздукка алып келет, инфаркт ооруларына алып келет, жүрөк ооруларына, дем алуу органдарынын рак ооруларына алып келет. Ошондой эле кээ бирлери жутуп жиберет дагы, анан жана отравление болушат, ашказан ооруларына алып келишет. Түкүрө албай жутуп жиберишет дагы, анан ошону менен көп ооруларга алып келип аткандыгы менен белгилүү насвай. Азыр биздин Кыргызстанда ошо насвайды таштай албай атам, насвайды чеккениме көп болду деп аткан жаштар өтө көп. Илгери жалаң абышка кемпирлер чекчү, азыр болсо мектеп жашындагы окуучулар. Анан насвай арзан дагы, анан болгон дүкөндөрдүн баарында сатылат. Мисалы үчүн эч кандай чектөө жок. Ошон үчүн баардыгы тең алып алышат да, анан муну бир 2-3 пачкасын алып койсо көпкө чейин жетет. Ошон үчүн көбүрөөк колдонушат. Алдын алуу болгондо эми бул насвайдын зыяндуулугу жөнүндө биз врачтар мектептерге, жогорку окуу жайларына барып, профилактика иштерин жүргүзүп лекция окуйбуз. Анан түзөн-түз мамлекеттен көз каранды, ал жактан да ошол тыюулар жүрүш керек, чектөө жүргүзүш керек. Сатууда абдан же баасын жогорулатыш керек балким, же болбосо сатууга чектөө киргизиш керек. Насвайды колдонууда пайда барбы? Албетте жок. Насвай аткан адам катуу ооруларга, майыптыкка же өлүмгө чейин жетиши мүмкүн. Азыр бул ден соолукка зыяндуу жаман адатты таштоого эң туура амал.